Кандай болгон кезде дагы бизде эмне болсо да чыдайбыз. Сиздер катуу туруңуздар. Кемпир абакты сактап калалы. Туугандар, бул Кыргызстандын жери эч качан талаш болгон эмес. Талашсыз таптаза Кыргызстандын жери. Андан тышкары суу тосмонун жарымынан көбү биздин аймакта турат. Ал жерде 2 ГЭС бар, подстанция бар. Ошол Кемпир абак суу сактагычынын бүт баягы башкаруучу механизмдери башкалар баардыгы биздин Кыргызстандын аймагында турат. Ошон үчүн талапты ушундай коюш керекпиз. Кыргыз-өзбек чек арасы боюнча иштеп аткан комиссия ошол жерге барып, ошол жарандык активисттерден, коомдук ишмерлерден, депутаттардан кошуп, барып ошол жерде Кемпир абакты суу тосмосун изилдесин. Канча метри биздин аймакта турат. Ошол биздин аймакта турган жерлеринде эмнелер бар жана 2 ГЭС башка боюнча баарын изилдеп чыгып туруп, анан өзбектер менен башкадан сүйлөшүү жүргүзсүн. Жанагы өзбектердин бир да милдеттенбесин аткарбай койгонун баарын эске алып, чек араны жылдырбай эски боюнча калтырсын деп ушундай талаптарды коюш керекпиз. Биз суу бербейбиз деген жерибиз жок. Өзбекстанда Ташиев өзү айтып атат, 2 миллион гектар жери ошол Кемпир абак аркылуу суу ичет деп. 2 миллион гектар жерин суу ичкенден кийин, ошол жерге биз суу берип аткандан кийин, ошол суу тосмонун жарымынан көбү биздики болгондон кийин, баардыгы биздики болгондон кийин, ошол деңгээлде сүйлөшүү керек. Ошондой талаптарды коюш керек. Алардан суранып, келишим түзүп башка кылып отурбай. Бир ошол бар биздин рычагтарды толук пайдаланыш керек. Кыргыз мамлекетинин, кыргыз элинин кызыкчылыгын эске алыш керек сөзсүз түрдө. Бул жерде жөн эле 19,5 гектар жер эмес, бул жерде стратегиялык объекттер бар деп ошол комиссия түзүлүп, ошол комиссия жана айткандай жарандардан кошуп, активисттерден, коомдук ишмерлерден, депутаттардан кошуп туруп барып изилдесин. Ошону талап кылалы. Ошолордун негизинде кайрадан сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, ошол бизге тийиштүү Кемпир абактын суу тосмосунун бөлүгүн 2 ГЭСти бизге өткөрүп алалы. Эски чек араны ошол эски боюнча калтыралы, сууну берели, иштетсин, 2 миллион гектар жерин суарсын, алар да иштесин, бизге эч кандай бир суу боюнча маселе жок. Ошого кайрадан духуңуздарды өйдө көтөрүп, активисттерди башкаларды камаганына карабастан, эч сынбастан катуу талапты коюп, жерибизди сатап алалы туугандар.